Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Менин атым Аку, бул кыргызча рецепттер каналы. Менин каналыма кош келипсиздер. Мен бүгүн оромо жасайм. Сегиз көздүү болгонун бышканы менен 2 саат 20-25 мүнөт эле бышырдым. Ортосунда балага да чуркадым. Келгиле, анда эмесе силерге да үйрөтөйүн. Анда эмесе баштайлы. Камырдын жууруйбуз. Камырга мен тузду унга салам. Көпчүлүгү сууга салат экен. Мен унга салганды туура көрөм. Салып жакшылап аралаштырып алабыз. Ортосуна оюп туруп бир домашний жумуртка салам. Анан ошондой эле кааласаңыздар жылуу суу, кааласаңыздар муздак суу. Мен жумуртканы кошконумдун себеби камыр эзилбей жакшы бышат. Сиздер да кошуңуздар деп сунуштайт элем. Если жумурткаңыздар жок болсо, жумурткасы жок деле жуурусаңар болот. Мен камыр жуураганды толук көргөздүм бул видеомдон. Көп видеомдо көргөзгөн эмесмин жуураганымды. Бул видеомдо толук көргөзөйүн деп чечтим. Камыр жуураганды да билбеген айымдар бар экен. Өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес камыр жууруйбуз. Мындай катуу камырга кирет, бирок ошондой эле жайганга ыңгайлуураак, кичине жумшагыраак болуш керек. Дагы кандай тамактардын рецепттериңиз көргүңүздөр келет, комментарийге жазыңыздар. Камырды ушинтип бийлеп туруп, көңкөрүп туруп, жарым саат коюп коебуз. Эми болсо овощилерин туурайм. Бул меники көк пияз, картошка туурайм овощилерден. Өзүңүздөр каалагандай туураңыздар, мен ушундай кылып турадым. Картошканы болсо туурап кыйналбастан чоркадан өткөрүп койдум. Сиздер да ушундай эле кылып коюңуздар. Оромого чоркадан өткөрүп койгон жакшы, а калгандарын болсо мен ушундай окшоштуруп кесип коем. Эми болсо бир аз ич май кошом. Картошкасы көп болгондуктан кургак болуп калат. Ошон үчүн бир аз ич май кошом, ушул количествонун жарымын кошом. Анан дагы суюк майдан көбүрөөк кошом. Майда-майда кылып турайбыз. Эми болсо мен эттин дагы ушундай колумда кармап тургандагыдай туурайм. Кааласаңыздар эт кошпой деле койсоңуздар болот. Мына ушундай майда кылып турадым. Эми буга тустайбыз. Мурч салам. Мен мурчту көп салганды жакшы көрөм. Сиздер өзүңүздөр каалагандай салыңыздар. Анан суюк май кошобуз. Обязательно суюк май кошобуз. Суюк май кошпосоңуздар, оромоңуздар аябай кургак болуп калат. Мынакей фаршыбыз сонун болуп чыга келди. Картошканы теркадан өткөрсеңиздер бат өткөрөсүздөр. Муну кичикей балдарга деле тапшырып койсоңуздар, алар деле өткөрүп коет. Ошондой эле аябай аз эле убакыт алат. Эми болсо камырды мен ушундай кылып эметип алам, жайганга ыңгайлуу. Мен камырымды 8ге бөлдүм, ошонун бир кусогу жайганды көргөзүп атам. Жайганды толук көргөзгөн эмесмин. Камырым өтө жумшак эмес, өтө катуу эмес. Аябай катуу камырды да жайыш кыйын. Мен өзүмө ыңгайлап өтө
катуу эмес, өтө да жумшак эмес кылып жууруп алам. Камырды заранее дайындап койсоңуздар, мен көргөзгөндөй кылып башында ошондой кылып коюп койсоңуздар камыр бат жайылат, сонун болуп. Сразу эле алып жайбастан камырды 5 мүнөт коюп коюңуздар, ошондо камыр тыныгып, сонун болуп жайылат. Эми болсо камырдын ичине обязательно майсуу көп фаршты алып салып коюп, анан оромого ороп 40 мүнөт бышырабыз. Мынакей достор, биздин оромо даяр болду. Мен оромону салган видеосун кесип алып турмун, кечирип коюңуздар. Бирок оромом аябай сонун болду. Мен муну строительдерге жасадым, 8 көз жасадым. Ага мындан ары мен строительдерге тамак жасайм, көп количестводо тамактар жасайм, ошо көрүңүздөр. Каналыма катталыңыздар, рахмат.